Өлкө аймагында зордук зомбулукка кабылган балдардын көрсөткүчү жогорку пайызды түзөт. Мындай жагдайды алдын алууда тийиштүү адистер тарабынан иш-аракеттер көрүлүп келет. Бул жолу Балыкчы шаарында мектеп окуучулар арасындагы ынтымакты чыңдоо максатында спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш уюштурулду. Атайын пландын негизинде зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча бактылуу балалык айлыгына карата атайын иш пландар жүргүзүлүп, ошо иш пландын негизинде биздин мектепте бир топ иш-чаралар болуп өттү. Ушу балдардын бош убактыларын туура пайдалануу, класстар арасындагы ынтымак биримдикти чыңдоо максатында бүгүн ушул оюнду уюштуруп жатабыз. Балдарга карата ырайымсыз мамилени жоюуда коомчулук бул көйгөйдү асыресе көрүнүш катары кабылдабай, ата-энелер менен биргеликте иш алып баруусу зарыл экендиги белгиленди. Биздин мектептен ушу класстар арасында 9 команда чыгып, кыздар, балдар өзүнчө азыр спорттук мелдеш жүрүп жатат. Азыркы учурда буюрса ошо жеңишке жетебиз деген ойдобуз. Улуу класстагы окуучулар менен кичүү класстагы окуучулардын арасында ынтымак, жакшы мамилени бекемдөө оюндун максаты. Балыкчы шаарында жалпы 13 билим берүү мекемелери болсо, бардыгында тең аталган көйгөйгө карата түшүндүрүү иш-чаралары өтүп, жаш өспүрүмдөр менен биргеликте талкуулоо жүргүзүлдү. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакерова, Ысык Көл жаңылыктары.